Бардык эле аял заты сулуулук үчүн түрдүү ыкмаларды жана аракеттер жасап келет. Сулуулукка болгон бир кадам сиздин жаштыгыңыздын сакталып калуусуна шарт түзөт. Бүгүнкү күндө айымдар арасында актуалдуу болуп жаткан кератин жолу менен чачты түздөөнүн ыкмасын мынакей бүгүн бизге Асель айым өзүнүн ыкмасы менен тажрыйбасынын негизинде көрсөтүп берсин. Саламатсызбы? Бизге негизи айтып берсеңиз, кератин менен чачты түздөөнүн ыкмасы, анын пайдалары жана бул чачты түздөөдө кандай пайдалары бар? Ушулар тууралуу жалпы эле теле көрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Асель. Бүгүн мен сиздерге кератин менен чачты түздөө ыкмасы жөнүндө айтып бермекчимин. Биринчи, чачка кератинди сүйкөөнүн алдында өзүнүн атайлап шампуню бар. Ошо менен жууп алабыз. Андан соң чачты 100% кургатабыз. Кургаткандан кийин чачты бөлүкчөлөргө бөлүп, андан кийин кератин аралашмасын чачтарга сүйкөй баштайбыз. Биздин чач кератинден турат. Чачты боеп, сары түскө күйгүзүп, чач кургаткыч менен кургатканда же үй шартында түздөп тармалдаткан электр каражаттарын колдонгондо чач кургап, күйүп, ичи көңдөй болуп сына баштайт. Ошол учурда кератин менен чачты дарылайбыз. Бул чачты кератин заты менен толуктап, түз жана сүлкүлдөгөн жандуу чачка айлантат. Дагы бир жакшы жагы, чачты түздөөчү, тармалдатуучу электр каражаттарын колдонгондо кератин чачты күйгүзбөй коргоп турган курал болуп берет. Кератин аралашмасын чачка толук сүйкөп бүттүк. Мындан соң жарым саат күтүп турабыз. Анткени чач өзүнө керектүү витаминдердин баарын сиңирип алгыча күтө турушубуз керек. Кератин жолу менен чачты тармалдатууда чач сынбайт, витаминдерди өзүнө көбүрөөк топтой алат жана жылтыратып чачты кубаттуу көрсөтөт. Түздөөдөгү негизги каражаттар атайын кератин аралашмасы жана муздак үйлөгөн чач кургаткыч жана үтүк. Бул ыкма менен түздөлгөн чач 6 айга чейин кубатын жоготпойт. Чач жасалгылоочу Адистин айтымында кератин жолу менен чачын түздөткөндөр бул ыкманы жактырып, кайра кайталоо процессин жасатып кеткендер көп дейт. Чачты кургатып алган соң кератинди бекемдеш үчүн чачты 10-15 жолудан үтүктөп чыгабыз. Мынакей Асель айымдагы кератиндин жардамы менен чачты түздөп бүттү. Бул чач түздөөнүн негизги пайдасы бул сиздин убактыңызды үнөмдөйт жана күнүгө таңерте үтүктүн жардамы менен чачыңызды үтүктөп убара болбойсуз. Анан дагы чачыңыз жалтырап, өзгөчө кулпуруп, өзгөчө жарыкка чыкканда башкача бир өңдү тартуулайт экен. Сизге чоң рахмат бизге ушундай пайдалуу кеңешти көрсөтүп бергениңиз үчүн.